Садыр Нуркожоевич, мындай камактар менен кысым басым менен маселени чече албайсыз. Баарын камап бүтө албайсыз. Кемпирбат кыргыздыкы кылат. Сиз айткандай, сиз каалгандай боло бербейт. 99% кыргыз колдоп атат дейсиз. Тескерисинче колдооңуздан айрылып каласыз. Биз сизге душман эмеспиз. Чындыкты айтып, аталарыбыз мурастап калган жерде биздики деп айткан адамдарды кызымга алып атасыз. Эч кандай бийликти басып алуу, төңкөрүш кылып революция кылуу боюнча ойбуз дагы, ниетибиз да болгон эмес. Болбойт дагы. Ар дайым айтып келген. Бийлик алмашкан сайын 10 жылга артка кетип атабыз деп. Чындык тукпай калдыңыз. Элдин үнү жетпей калды. Катуу кеттиңиз. Туура эмес кеттиңиз. Мейлі отыралы, чыдайлы, баралы, көрөлү. Бирок туура эмес кылып атасыз. Мени камаңыз. Элге тийбеңизчи. Элди угуп, элди боорго тартыңызчы. Өзүңүздүн бооруңузга тартып, жакыныраак болбойсузбу? Эгер эл айтып атса, жөн айтпайт да. Мына ошол жерде маселе бар экен деп, жакыныраак таанышып караңызчы. Туура эмес. Туура эмес. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылам. 1 минут кой турчу, 1 минут. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылам. Жигитче кайрылам. Мени камагыла, кыйнагыла. Бирок элди кыйнабаңызчы. Кемпирбат кыргыздыкы, өзбекке бербеңизчи. Комтөрдүн 19 тонна алысын таптырып, Баткендеги чек-араны чечтирип, тентип кеткен 150 000 кыргызды ордуна алып барып жашатыңызчы. Бул туура эмес. Элдин үнүн укпай калдыңыз. Элден чыгып калдыңыз. Биниңиз катары кайрылам. Элге мамиле кылыңызчы. Бизди камаңыздан көтөрөбүз. Урматтуу туугандар, саламымды айтам. Эч кабатыр болбогула. Баары жакшы болот. Азыр саат 9 болду. Тергөөчүлөр келген экен. Бизди тинтүүгө алып адвокатты күтүп атабыз. Адвокат келмейинче тинтүү болбойт. Бул дагы менин конституциялык жарандык укугумда киргизген жерим жок. Ачык кайрылууларды кылдым, дагы бир жолу айтам. Түрмө менен, мындай нерсе менен коркутуп кыргызды сындырган учур катталган эмес. Сындыра албайсыздар. Кемпирбат кыргыздыкы, Кемпирбат кыргыздыкы. Уят. Дагы бир ирет кайрылам. Кемпирбат маселесин 2021 жыл апрель айында көтөрүп, ошондон бери бул кыргыздын жери өзбектерге берген болбойт деп талаптарды коюп, элдик жыйын өтөбүз деп Баткенге барып келгенден камалып 1 жыл түрмөсүнө отуруп келген. Мына азыр дагы үйгө келди. Билесиздер, акыркы 2 жумадан бери Кемпирбат маселеси козголуп, абдан катуу сындарды айтып, кечөө эфирге чыккан. Эгерде Кемпирбат кыргыздын эзелтен мурастап калган жери өзбектерге кете турган болсо, Ташиевке Ташкенттен эстелик тургузулат деп айткан сөзүм бар. Эгерде Кемпирбатты Ташкентке карматып берсе, Ташиев Өзбекстандын баатыры болот деп айткан. Бул айтуум жөн эмес, анткени Өзбек BBC, Өзбек сайттары дагы расмий жазып атпайбы, көрүп атпайсыңарбы? Кемпирбат эң пайдалуу жер. Кемпирбатты алуу менен бул Өзбекстандын акыркы 100 жылында болгон, 30 жылда болгон дипломатиялык жеңиши деп. Биз ушуну айтып келатабыз. Биз бийликтин калыптарын чыгарып, айткандарын жокко чыгарып, төгүндөп, бул токтом туура эмес деп чындыкты айтып келатабыз. Өзгөнгө чейин барып курултайга катышып, ошол жакта жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, бул туура эмес,
бул кемпирабадты берип койгон бул чыккынчылык кылмыш деп айтып келатабыз. Мына кечөө биригүү болгон. Ошондон кийин дароо келишти да эртең менен обыск кылып атат. Эми мен түшүнүп атам, бүгүн мени камашат. Мен оюмча камашат. Көрөбүз эми аны дагы түрмөдөн өлтүрүп койбошпайбыз, Кудай сактасын. Аман болсок чыгабыз, буюрса. Бирок алдын ала кайрылам. Мына мүмкүнчүлүгүм болобу билбейм. Депутаттар, бийлик төбөлдөрү, президент Жапаров тарых кечирбейт. Таң атпай келип, үй бүлөмдөн тынчын алып, кенеде өмүр кайбалдарымды ыйлатып, обыск кылганга эркекчиликке жатпайт. Мага келгиле, ышкыргыла, повесткаңарды бергиле, барып берем. Камагыла, башымды кесип алгыла. Бирок мен айткам, азыр да айтам. Элим, жерим үчүн жаным садага. Башым канчыгада. Бирок үй бүлөнү тынчын алган туура эмес. Сиз да башыңыздан өткөн. Садыр Нуркожоевич, өткөн башыңыздан. Унутуп калдыңыз. Саясий кысым, басым, куугунтук болбойт деген сөзүңүз бар. Аны бир аткарылган жок. Ким баш көтөрсө, ким чындыкты айтса, ким кайыш айтса, дароо барып камап атасыңар. Туура эмес. Мунуңар туура эмес. Жигитче айтам, туура эмес. Адамча айтам, туура эмес. Менин адвокатым келип калды. Азыр үйгө киргизип тинтүү жүргүзөм. Урматтуу мекендештер, ушундан кийин мени камашат. Аны көрүп эле турам, бөркүмдөй. Бул 2-3 жылга, 1 жылга, эми канча убакыт созулат билбейм. Силер менен мындай түз баарлаша албай калабыз. Сынбагыла. Кыргыз эч качан сынган эмес. Биздин чыкканыбыз бул адилеттүүлүк үчүн, бул ыйык жерибиз үчүн. Кемпирабад кыргыздыкы. Кыргыздыкы бойдон калган. Кумтөрдүн 19 тонна алтыны кыргыздыкы. Маселе мен кайрылганым, урматтуу журналисттер, сөз эркиндигине болгон бул абдан чоң сокку. Адам укуктарын тебелөө. Мына жеке үйгө таң атпай, үй бүлө мүчөлөрүнө, балдарга карабай кирип келиши, бул абдан чоң бир жапайчылык. Бийлик төбөлдөрүнө айтарым, жигит болгула, эркекче чакырсаңар, өзүбүз барып, өзүбүз көрсөтмөңөрдү берип, түрмөңөргө отуруп бергенге даярбыз. Дайыма айтып келгем. Эл жер үчүн жаным садага. Бирок айлады. Жок, тибет. Азыр айлажып. Ушундай окуялар орун алып атат. Мынча, буюрса муну да өтөбүз, муну да көтөрөбүз. Мунун баары элим үчүн, жерим үчүн.